Ушундай иштер эке. Да, эмне кааладың? Качан бошосом ошондо үйгө барам. Тамак даярдадыңбы? Канча жолу сага айтыш керек? Сен мага пайдасыз бир буюм сыяктуусуң. Эч бир пайдаң тийбейт. Качан бошосом ошондо үйгө барам. Түшүндүңбү? Болду. Бул эмне кылганың, Стив? Ал мени тажатты. Сабырым жетпей калды аке. 2 жылдан бери абал ушундай. Анын кылыктары тамагыма келип бүттү. Мейли бар дагы. Мен сенин аялың менен мындай сүйлөп атканыңа такыр ишенгим келбей турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге үйрөткөн, жана айткан, силердин эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар деген. А бул эмне болчу? Ал эчтекен түшүнбөйт. Туура, ал түшүнбөшү мүмкүн, бирок түшүнбөйт эле деп. Сен бул кылган мамилең таптакыр туура эмес. Өзүң жакшы билесиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге аялыңарга жакшы мамиледе болгула, көңүлүн оорутпагыла деп үйрөткөн, үндөгөн. Сен тамак үчүн ушунчалык кылып атасыңбы? Стив, аялың сага бул аманат. Аманат болгондо дагы жараткандын аманаты. Кимдир бирөөнүн кызы, кимдир бирөөнүн карындашы. Каалайт белең сен дагы кызыңа бирөө ушундай мамиле кылганда? Сен мусулмансың. Сен бул нерселерди түшүнүшүң керек. Ооба, туура айтасың. Ал жакшы мамилеге татыктуу. Мага жардам керек. Ооба, бардыгыбыз кыйналып турган кезде жардам керек. Жакшы нерсеге көңүл бөлгөнүң сени жакшы гана кылат. Сени эч качан жаман кылбайт. Кечирим суроодон баштаган баарын. Жана ага белектерди алганың. Жакшы сөздөрдү сүйлөгөнүң. Баары жакшы болот. Мен сага жардам берем. Мен өзгөрөмүн. Иншалла.